кетиш керек, иштей албай кетиш керек, бошотуп бергиле анда. Жаштар бар, келсин жаштар, иштесин ушу жаштар. Стаяга таң калдым эми. Эмне деген стая бул? Эмне деген жолдун иттери? Таң калдым могачы. Эмне кыл дейсиңер эми? Өзүңөр байытпайсыңарбы? Бир чекесинен урдаап отурбай. Иштеш керек. Иштешке башка жол жок, иштеш керек. Айтсак жаман көрүшөт. Ушинтип эле видеого чыгып эле айта берет деп. Айтпасаң ушинтип чачылып жатат. Кандай кылыш керек? Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн 2 сентябрь 2022 жыл. Андыктан шаардын депутаты катары бүгүн тазалык маселесин бир аз көтөргүм келип атат. Ошол көтөргөн маселе менен эле Кудай буйруса шаардык кеңештин сессиясында ушул маселени кабыргасынан коем. Ыңгайлуу шарт ишканасынын бүгүн ишин, абалын жана келечеги жөнүндө бир аз сөз кылгым келип турат. Мен азыр Ботпаев көчөсүндө жүрөм. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир аз рейд кылып текшерип коюуну туура көрдүм. Мынтип таштандылар чогулуп турат. Ботпаев көчөсүндө айдайбыз азыр. Таштандыларды үйдүн кожоюндары бардыгы ушинтип бурч-бурчка чогултат. Бирок мынакей азыркы убакта ыңгайлуу шарт ишканасынын жалаң ушул таштандылар чогулткан кызматкерлери жумуш таштоого барып жатышат. Анткени алардын биринчиден айлык маянасы аз, ал туура маселе. Экинчиден өзүңүздөр көрдүңүздөр, физикалык жактан дагы жетишпейт. Мындай ар бир үйдүн бурчунда, ар бир көчөнүн бурчунда чогулган мындай таштандыларды физикалык жактан дагы жетишпейт. Анан аягында келип ким жаман? Ыңгайлуу шарт ишканасы жаман. Ошондуктан менин сунуштарымдын бири жакында ыңгайлуу шарт ишканасынын жетекчиси жумушка чыгат. Эң биринчи сунуштардын бири мэрге айткым келет. Урматтуу мэр, ал инсанды өзү дагы ооруп калыптыр. Буга чейин да сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбүз, жумуштан кетүү маселесин койгонбуз. Мына жумуштан кетириш керек дагы жаңы мындай демдүү, күчтүү реформалай турган инсандар керек. Эң биринчи көрдүңүздөр, мондай таштанды таштоочу атайын үкөктөрдү коюш керек. Анткени мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Күндөн күнгө элдин, калктын саны өсүүдө. Күндөн күнгө үйдөн чыккан таштандылар көбөйөт, анткени элдин саны көбөйөт. Ошондуктан биз жакынкы жылдары бүгүндөн баштап реформага сөзсүз барышыбыз керек. Мына ошол реформа ичиндеги түзүлүшү, иштөө системасы, баа саясаты, мына ошогон маселелерди сөзсүз түрдө реформаны башташ керек. Бирок азыркы жетекчинин бүгүнкү иш алып барып аткан иши канааттандырбай жатат. Канча деген мусорлар ар бир үйдүн эшигинин алдында турат. Эми буларды жүктөй берип деле белиң ооруп деле физикалык жактан деле жетишпейсиң да. Мына биздин таштанды ташуучу машиналарыбыздын дагы мына көрдүңүздөр, мына бир үйдөн чыккан эле мусордун көлөмү кандай. Мына достор, өзүнчө эле бир КАМАЗ болуп калыптыр. Эми канча рейс кылышат биринчиден. Экинчиден ушунун баарын бир үйдө кожойкеси жок болуп калат, кожоюн жок болуп калат дегендей өстөр жүктөйт бардыгын. Мына бул жакта дагы көрдүңүздөрбү? Мына бул көчөгө кирсең башынан аягына чейин эле таштанды. Үйүндө жок болуп калат, өстөрү жүктөйт айла жок. Мына баардын өстөрү колго жүктөшөт. Анан албетте булар жетишпейт да. Анан албетте булар жумуштар оор. Эч кандай бир шарттар жок болсо кыйналат да. Ошондуктан тез аранын ичинде жетекчини алмаштырып, айлык маянасын көбөйтүп, мына бул ар бир көчөдө силерге жакындатып көргөзүп берейин. Мынакей. Ар бир үйдө. Андан сырткары мындай чөптөр да бар. Чөптөрдү айыр менен жүктөйт. Мындай чөптөр чабылган. Эгерде бул мэриянын чабылган чөбү болсо, муниципалдык жерде болсо, буну өстөрү жүктөп кетет. Үйлөрдүн ичинде болсо, үйлөрдүн ичиндегини өстөрү эле жүктөп, өстөр өрттөп дегендей көмүп жерге башка чараларын көрүш керек. Анча-мынча чиновниктерге окшоп үйүнө киргизип чөбүн чаптырбай.
Мына ушундай достор. Жана ошондой эле эс алуу багынын ичинде өткөндө дагы бир таштанды ташталган жерди көргөзүп элем. Ошону рейд катарында дагы барып текшерип коелу. Ошол жер тазаланыптырбы, тазаланылбаптырбы? Депутаттык мындай маселеге дароо реакция кылыш керек, караш керек. Депутаттык суроо талап болот, ошондой эле ар кандай бир маселелер коюлат. Ошону тыкыр аткарыш керек. Ошондуктан биз депутаттар ушундай көзөмөл органы болуп эсептелинебиз. Азыр ушул жер, могул жерде болчу, азыр барып көрөбүз. Парктын оозуна келдим, азыр басып барып көргөзөм. Бул маселелер боюнча биз, Кудай буйрса, жаңы мэр Сапар Токоевичке дагы туура түшүндүрүп айттык. Депутаттардын ар бир суроо талаптарына тез аранын ичинде реакция кылып, аягына чыгарып бериш керек. Ошондо гана иш кынтыксыз ишке ашат, жана шаарыбызда өнүгүү болот, өнүгүү жолуна түшөт десек жаңылышпайбыз. Жол бунеттер да өтө көп болуп кеттир. Албетте буга жылына жол бунеттерди атканга дагы акча каражаттар бөлүнөт. Урматтуу шаардыктар, ошентсе дагы өзүңүздөр билесиздер, каражат аз. Аткан кишилер да кымбат атат экен. 100 миң деген акчалар бөлдүрөт, бирок аягында канча итте атып атат, ал жактан да көзөмөл жок. Кимди ким атып атат, кайсы итти атып атат. Мына караңызчы, жол бунеттер. Мынакей биздин эс алуу багынын Азимкан көчө тарабынан кирип баратабыз. Буюрса ушул жолдорду дагы асфальт төшөгө, Кудай буюрса, эмдиги жылы дагы жакшылап каражатка байкап, ушул боюнча дагы бир сунуш киргизели деген оюбуз бар. Ушул парктын, биздин эс алуу бактын бардык тараптарын асфальт төшөтүп, эс алуу багын эс алуу бактай кылышыбыз керек деп эсептейм. Мынакей. Урматтуу ыңгайлуу шарт ишканасынын убактылуу кызматын аткаруучу мына Качаке. Эч бир реакция кылбаптырсыздар, эч нерсе кылбаптырсыздар. Могул жерди айттым элем мен. Мына муну атайымага жарандар тартып жөнөтүп атат, сасып атат, бул жер өрттөлүп атат. Парк дегенде ушундай болобу? Үкөктөрдү орнотуш керек, реформа кылыш керек. Бул сиздердин маселеңиздер. Мен баш оорутпайм буга. Мен айтам, сиздер акчасын табыңыздар ошол жерде. Өзүн камсыздоо ишканасы болгон козур расчет деп коет. Ошенткенден кийин ишти кылыш керек да. Мынакей, урматтуу мэр, тез аранын ичинде могул жерге реакция кылыңыздар. Болбосо кеңештин ичинде маселени коем менчи. Кетүү маселесин коем. Мындан башка кетүүдөн башка мен жолун көрбөй турам. Кетиш керек, иштей албай кетиш керек. Бошотуп бергиле анда. Жаштар бар, келсин жаштар, иштесин ушул жаштар. Мына эч бир реакция кылбаптыр. Ушуда болобу ушул? Эмне деген көрүнүш эми бул? Ана албетте бул оору сыркоо, анан кийин балан түкүн бун баарын иттер чачат мо, жол бунеттер бар, балдарың иштейт. Ошентип эле оору эле жүрөргүлө, ошентип эле. Ооруп караш керек да, кичине мусор деген кичине иреттеп коюш керек, жок дегенде келип. Мынакей, көрдүңүздөрбү жарандар, урматтуу шаардыктар, коноктор, айтсак жаман көрүшөт. Ушинтип эле видеого чыгып эле айта берет деп, айтпасаң ушинтип чачылып жатат. Кандай кылыш керек? Ошондуктан сиздер дагы мынакей, урматтуу жарандар, арыз муңуңуздарды айтыңыздар. Мен Facebook баракчама ушу маалыматтарды бере бериңиздер. Мына бул дагы менин бир келген маалыматымдын бир өзү да. Мага деле жөнөтүп атышат ушинтип элечи. Могул жерди ушундой аябай жыттанып атат депчи. Байкуштар эми ошондо да түшүндүрүп айтып атат. Жыттанып атат, ошол жерди көмүп койсок жакшы болот эле депчи. Кичинекей мусор жатат, чачылды деген жок ал. Анча-мынча могул жакта чачылып жаткандарды деле айткан жок. Сасып болбой калгандыгын айтып атат да. Ошондуктан мына жарандык коом, сиздер дагы ушун жардам берсеңиздер болот. Биз депутаттар сиздердин өкүлүңүздөр болобуз. Биз ушу колдон келишинче чагылдырып барып, мына сиздер ойлоп атасыздарбы, видеого тартып коюлуп калып атат деп. Жок, биз чалып да айтып атабыз. Кеңеште коюп, мына төрага баш болуп баарыбыз мына биригип да айтып атабыз. Анан кийин акча кимде көп экен? Кимде көп? Эмне миллионер болуп гана жыйнаш керекпи? Жок, андай эмес да. Ошол жумушка иштейм деп келдиңби? 10 миң, 15 миң сомго иштеш керек. Кыргызстандын баарында эле ошондой жер. Африкага барсаң андай айлык маянадан дагы ылдый. Ошондуктан өзүңөр условия түзгүлө, мына өзүңөр шарт түзгүлө. Өзүнө ишкана өстөр ошондо мэриянын ичинде ишкана. Эмне кыл дейсиңер эми? Өзүңөр байытпайсыңарбы? Бир чекесинен урдап отурбай. Иштеш керек. Башка жол жок, иштеш керек.
Ошондуктан сиздер дагы мынакей урматтуу жарандар, арыз муңуңуздарды айтыңыздар. Мен Facebook баракчама ушу маалыматтарды бере бериңиздер. Мына бул дагы менин бир келген маалыматымдын бір өзү да. Мага деле жөнөтүп атышат ушинтип элечи. Могул жерди ушундой аябай жыттанып атат депчи. Байкуштар эми ошондо да түшүндүрүп айтып атат. Жыттанып атат, ошол жер көмүп койсок жакшы болот эле депчи. Кичинекей мусор жатат, чачылды деген жок ал. Анча-мынча монтуна могул жакта чачылып жаткандарды деле айткан жок. Сасып болбой калгандыгын айтып атат да. Ошондуктан мына жарандык коом, сиздер дагы ушун жардам берсеңиздер болот. Биз депутаттар сиздердин өкүлүңүздөр болобуз. Биз ушу колдон келишинче чагылдырып барып мына сиздер ойлоп атасыздарбы, видеого тартып коюла калып калып атат деп. Жок, биз чалып да айтып атабыз. Чалып да айтып атабыз. Кеңеште коюп, мына төрага баш болуп баарыбыз мына биригип да айтып атабыз. Анан кийин акча кимде көп экен? Кимде көп? Миллионер болуп гана жыйнаш керекпи? Жок, андай эмес да. Ошол жумушка иштейм деп келдиңби? 10 миң, 15 миң сомго иштеш керек. Кыргызстандын баарында эле ошондой жер. Африкага барсаң андай айлык маянадан дагы ылдый. Ошондуктан өзүңөр условия түзгүлө, мына өзүңөр шарт түзгүлө. Өзүнө ишкана өстөрү ошондо мэриянын ичинде ишкана. Эмне кыл дейсиңер эми? Өзүңөр байытпайсыңарбы? Бир чекесинен урдап отурбай. Иштеш керек. Иштешке башка жол жок, иштеш керек. Урматтуу жарандар, мен могу стаяга таң калдым эми. Эмне деген стая бул? Не деген жол бул иттер? Таң калдым могугачы. Тез аранын ичинде кеңештен акча тыйын карап, могулардын баарын аптырбасак болбойт. Урматтуу жарандар, иттериңиздер колдон келсе үйлөргө байлаганга аракет кылыңыздарчы. Булар үйдү карай турган жан жаныбар болуп эсептелинет да. Булар жолбун болуп кетип атпайбы? Эшикте ушул мусор чачат, ушул мусор шимшилейт. Бакпагандан кийин буларды жок кылып коюш керек да. Кудай буйруса ууру кескинде эле өзүбүздүн жер, өзүбүздүн эл дегендей. Аз көзөмөлдөр да коюлуп атат, кудай буйруса. Мынакей мусорларда жетишпейт да, бунун баарына парктын ичинде кантип жетишет. Ошондуктан кызматкерлерди урушпай, башчыларды урушуш керек. Дайыма эле кызматкерлер тепкилеп эле жатып калат. Башчылар реформаны кылыш керек. Ал мусор жүктөгөн адамда эмес маселе. Монун баарын байкуштар колдор менен жүктөп кетет. Ушуларга бар күркөлөр коюп бериш керек. Аларды дагы мындай туура колдон туура иштетиш керек да. Саламатсыздарбы? Мусорларды эле тартып атам. Жаш ишкерлерди алып келиш керек да жумушка. Ушулар кыйратат ушуларды. Мына могул жер Кудайдын куттуу күнү мусор. Ушул жерчи. Үкөктөрдү коюп аракет кылыш керек да. Могул жерде ишкерлерден чыккан мусорлар, ушуларды айтыш керек да, ушуларгачы жыйнаш керек деп. Качанга эле ушинтип отуруп элебиз. Мерге бир 3 үкөк коюп койсо болот эле го мындай. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Буну ким чачат? Могул жер базардын ичиндегилер эле чачат барына. Ичине өздөрүн алып барып туруп астына чачып салыш керек. Эмне үчүн шаар кирип болуш керек? Алардын эшигин алып таза болуш керек. Түшүндүрүү иштерин кылыш керек, түшүнбөй астына барып чачыш керек. Башка жол жок. Мына тез аранын ичинде күн сайын Кудайдын куттуу күнү мына мэриянын так алдында ушундай сасыган жер да. Достор, бүгүн 1-чи микрорайонду рейд кылганга Кудай буйруса жетиштим. Андыктан мен каналыма жазылып, ушунун астына комментарий калтырып, кандай болуп атат, эмне болуп атат, маселелерди айтып турсаңыздар болот. Байма-бай чагылдырып, жана ошонун чечүү жолдорун издегенге толук аракеттер кылам. Кийинки видеолорумда Кудай буйруса мыйзамсыз курулуштар көргөзөм. Мыйзамдуу курулуштарды анан ошону аягына чыгарып, протоколдук тапшырма берип, жол бузуу прокуратура органдарына, укук коргоо органдарына баарына берип, мындай жакшы бир шаардык архитектуралык обликке алып келгенге, жана ошондой эле мындай өнүгүү жолуна түшкөнгө толук аракеттерди кылам. Достор, сиздер менен бирге Болот Согушбекович. Кийинки эфирде жолукканга чейин аманчылык каалайм.